Мына өзүңүздөр билгендей Кыргызстаныбызда аябай мындай дуана тилемчилер көбөйүп кетти да. Аябай туура. Мечиттерге мына жума намазга барганда өткөнгө жол жок болуп атат, бар жогун оң жагын, сол жагын бар жок деле дуаналар басып кетти да. Мына чоң-чоң көчөлөрүбүздө дагы тилемчилер басып кетти. Машиналарга өткөнгө да аябай тоскоолдуктар жаратып атат да. Сүйлөгөн сөздөрүндө дагы Аллах разы болсын дегенден башка бир же орусча билбейт, же кыргызча билбейт, сөздү да түшүнбөйт, тилдери да башка. Кантип каяктан келип атканын мен билбейм. Могу мечиттерде тилемчилик кылып тургандардын менин оюмча бир 10 эле пайызы бир чынында бир ошондой операцияларга бир же кандайдыр бир жардамдарга муктаж деп эсептейм да. Калгандары бул бизнеске айлантып алган деп ойлойм да. Сиздердин оюңуздар ал боюнча кандай экенин билбейм. Ушул боюнча мынакей динибизде да айтылат, садака балелерден сактайт дейт. Биз өзгөчө ислам дининде биз садакага аябай маани беребиз, садака бергенге шашабыз. Бир сунушта ошол боюнча сиздердин пикириңизди угайын дедим эле, билейин дедим эле. Ушул дуаналарды жок кылып толук эле, мечитте деле, көчөдө деле вообще дуана аттуу биздин Кыргызстанда болбосо дейм да. Кыргызстаныбызда бүгүнкү күндө 3 миллионго жакын сотовый телефон колдонгон абонент бар. 3 миллионго жакын. Ошоларды бир мыйзамдаштырып, бир акылдашып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, күнүнө бир абоненттен 50 тыйындан алсак, бир айда 15 сом болот экен бир абонентке. Мен ойлойм бул садака иштерине балким оордугу тийбейт. 3 миллион абонентти көбөйтсөк, бул 45 миллион сом акча болот экен да. Бул биринчиден мусулмандарга садака бергенге, аны мына садака балелерден сактайт деп атабыз. Балким шарт түзүп беребиз. Күндө садака бергенге Кудайым жеткирсин баарыбызды. Ал жакшы иш болсо керек деп ойлойм. Ошол менен мунугу чындап азыр чет мамлекетке барып операция болуп келип аткан муктаждар бар да, чындыгында операцияга бара албай атат акча жоктуктан. Мына азыр соцсеттерди ачсаңыз дагы бөйрөгүм алмаштырат элем, жардам бериңиздер, айым банкым бул, тиги бул, мондой операцияга жардам бериңиздер деген муктаждар аябай көп да. Ошол садаканы мына ошону бир тизмек кылып, врачтардын заключениясын алып, кимиси чынында ошондой ооруларга муктаж, мына ошону бир иш-чараларды өткөрүп ошондой бир жардам берсек, садаканы туура жолго колдонсок дейм да. Мунуга азыр айтып атканым, мечитте башка жерде тургандар мына бул бизнеске айлантып алган да. Бирок эч ким муну иретке келтире албай атат. Ушул жол менен иретке келтирип, садакага тыюу салганга мен каршымын. Садака берилсин, болсун, садака айтып атам го, аябай биз мусулмандарга аябай пайдалуу нерсе. Шуну бир иретке келтирсек, болгону ушу 50 тыйын. Бир абонентке мен ойлойм, бир айда 15 сом көп эмес да, бирок бул деген канча оорулууларга жардам берет, ден соолугун чыңдаганга жардам берет. Ал мусулмандар оорулуу адамдар дагы, анын туугандары дагы бүтүндөй кыргыз элине ыраазы болот. Бул жерде ынтымак болот, биримдик болот, өмүр бою ыраазычылыгын айтып өтөт. Ушул боюнча оюңуздар кандай? Кимиңиздер жооп бересиздер?